Кыргыздын көрүнүктүү жазуучусу, публицист, адабиятчы Абдыкерим Муратов 1956-жылы 17 майда Ноокат районунун Кеңеш айылында туулган. Абдыкерим Муратов студент чакта эле биринчи рецензиялары, адабий сыны жазылып, аларда кыргыз адабиятынын айрым өкүлдөрүнүн чыгармалары өз баасын алган. Анын эмгектери кыргыз адабиятынын өткөн кылымдын аягындагы айрым өкүлдөрүнүн чыгармачылыгына арналуу менен адабиятты окутуу, адабияттын терминологиясын калыптандырууга зор салым кошуп келет. Бүгүнкү бир китептин баяны аталган жазуучунун турмуш күзгүсүн чагылдырган гаргарчы аңгемеси тууралуу болмокчу. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү бир китептин баяны рубрикасында педагог Абдыкерим Муратовдун гаргарчы аңгемелер жыйнагы тууралуу болмокчу. Бул жыйнакта Абдыкерим Муратов педагог катары мурдагы жашоодон согуш качкынынан баштап Айтматов катары, Айтматов бетме-бетте согуш качкынына кайрылган болсо, Абдыкерим Муратов эл тарапта деген аңгемесинде согуш темасына кайрылып, Жолдош аттуу согуш качкынынын өз айылына бара албай качып жүргөндүгүн сүрөттөгөн. Ошол учурда эл тарапта болгон адам менен башка тарапта турган адамдын эки тараптын мындайча айтканда тараза ташын салмактап өтө көркөм сүрөттөгөн. Бул жерде эң эле таасирдүү аңгемеси катары мен Тешебайдын теректерин айта алам. Себеби Тешебайдын теректери чыгармасында Тешебай деген абышка өзүнүн жазга маал өзүнүн теректерин кыйып ажылык сапарга бара турган болот. Бирок ал терек кыйып аткан учурда терек кыйраганда ошол теректен түшүп жерде кулап жан талашып аткан балапандарды көрүп, кой мен зулумдук кылып ажылык сапарга барбай эле коеюн, андан көрө мен кийинки жылга калам деп ошол өзүнүн теректерин кыйдырбай ажылык сапардан калып калгандыгы сүрөттөлөт. Жыйынтыктап айтканда, Абдыкерим Муратов өзү педагог болгондугуна байланыштуу бардык чыгармаларын мектеп программасында дагы, чоңдор дагы деги эле бардык окурман коомчулугу окуганга болот. Абдыкерим Муратовдун Рахманкул хан аттуу тарыхый очерки, Сунулган баш, Суурулган кылыч деген тарыхый романы окурмандар кызыгып окуган китепке айланган. Проза жанрында Биргем дүйнө аттуу бир шиңгил аңгемелери, Акыркы Адам Пажайдын арзуусу деген аңгеме повесттер жыйнагы жарык көргөн. Ал кыргыз адабиятында өзүнчө стили бар кызыктуу прозаик.